Көрүүчүлөр кызыгышууда. Сиз оор илдеттерди дагы айыктырып жүрөсүз. Мындайча айтканда, аюуга баягы негизи жок деген рак ооруларын айыктырып, ийгиликтүү айыктырып жүрөсүз да. Мунун сыры эмнеде? Мунун себеби бир эле нерседе. Адам баласы атам замандан бери табият менен бир киндиктеш болуп чогуу жашаганда, силер бул маселени жакшы түшүнөсүңөр. Мисалы үчүн көптөгөн кыргыздар азыр ышкын деген эмне экенин, мандалак деген эмне экенин, сарымсак деген унутуп баратабыз. Жок да көрбөйт. Мына тоодогу элдер болсо, мына буларды абдан көп пайдаланат да. Булардын иммунитети түзүгүрөөк, мына табият менен айкалышып жүргөн адамдарда. Анан мен жасап аткан дарылардын баардыгы ошол табияттан алынган заттарда, таза заттар, кошулмасы жок, эч кандай химиясы жок. Ошон үчүн булар натыйжасы жакшы болот да. Бир ай, бир жарым ай, көп болсо 2 ай узарып барганда кандай эле оору болсо кайра келип өздөрү айтып берет да. Мен ушунчалык жакшы болуп калдым, мырда мындай элем деп. Анан мен өзү ошол аяккан оорулардан мындай кагаз алып алам да. Сиз жазыңыз, эчтекесин унутпой деп туруп. Бирок натыйжасы жакшы. Мен азыр бүгүнкү күнү айтып коет элем, өзүң айткандай, мына мен бүгүнкү күндө жанагы рак ооруларына деле киришип атам. Анан өзгөчө кыз келиндерде эмчектин оорусу, анан аялдар жагынан сезгенген суук тийген оорулар көп да. Мына ошолорго абдан чоң натыйжа менен кетирип атам да мен. Көптөгөн кыз келиндер тиги онкологияга барса, ошол эмчегин алып таштайт, баланын үйүн алып таштайт. Мен айтып атам да, бул эң болбой калгандагы амал. Аягына чейин дарылап көрөлү, шаша турган эчтекеси жок деп. Шашылыш операция кылып, бир органдан айрылып алган, анын кереги жок да. Биз кийинки көрүүчүбүздү кабыл ала берели. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Урматтуу телекөрүүчүбүз, сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Биз сироз печеньде барам, ашказанымда варикоз бар деп жүрөт, ошону дарыласа болобу? Ашказан ооруларын дарылай аласыз. Варикоз, сироз. Ашказанына жардам беребиз. Анан жанагы цирроз деген эми оорураак, бирок баары бир дарылаш керек да. Биз жанагы гепатиттин баардык түрлөрүн дарылайбыз. Жанагы С деп силер коркуп жүргөндөн баштап. Анан ошолор учурунда жакшы дарыламай калса, өзүңөр айткандай жанагы эт өсүп кетет, цирроз деген. Келип көргүлө, мүмкүнчүлүкүң болушунча дарылап көрөлү. Көрүүчүлөрдүн баягы ишеничин арттыруу максатында же болбосо бир ынандыруу максатында натыйжалардан айтып берсеңиз, именно ошо цирроз, өпкөнүн рагы деген бир оорулардан айыктырган натыйжаларыңыздан айтып берсеңиз. Натыйжалары мен ушул бүгүн Теңиртаулук туугандарга бир кичине мындай өзүмдү мактаныч менен деле айтсам болот. Мына ушул Нарындын өзүндө эле бир 37 жаштагы жигит өпкөсү рак болуп, онкоинститут чыгарып таштаганда, ошону биз 1 жылга жакын дарыладык. Азыр ал киши ушул Нарындын өзүндө иштеп, үйлөнүп, жайланып, неметип атат. Экинчи бир маселе, 2007 жылы бизге бир Исакова Кынабүй деген апабыз кайрылды эле. Тиги биринчи больницадан абдан Оморов деген абдан жакшы хирург операция кылган экен, өтүн алып коюптур. Караса, боору такыр эле жарабай калыптыр да, жана жаман шишиктен. Анан эч ким албагандан кийин ал киши да мага келген. Мына кече күнү эле ошо кишини Бишкектен кабыл алдым. Ошо 2007 жылдан бери менин скорый помощь деген дарымды ичип жүрөт. Ошо эми 7 жыл, 8 жыл ошондой оор кишини кармап туруш деген дарынын күчүн айтып атам да, ушул күчү ошого жетет дегендей. Анан мен дагы бир өзгөчөлүк дарылоом. Мен бир дары менен дарылабайм да. 3-4 дарыны бир берем. Бирөө иммунитетин көтөрөт, экинчиси нерв системасын, же жанагы эндокринный эмеде нарушениясы болсо, ошол жагын эметет, иши кылып баары чогуу алып туруп бир комплекстүү натыйжа берет. Натыйжасын берип коет. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Сүйлөңүз. Алло.
Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен жолдошумдун боорунда гемангиома бар да. Майда. Анан грыжасы бар да, ошо грыжада да гемангиома бар. Ошого дары барбы сизде? Дарыласа болобу? Ошол илдетти дарыласа болобу дейт. Не. Боордо Боордо шишик бар дейби. Боордун шишигин көп эле дарылап атам, азыр айттым да бир апа тууралуу. Анан жанагы дагы бир айтып кете турган нерсе, бул немеде Теңиртауда жанагы эхинокок, алиококкоз дегендер көп кездешет да. Мал кендикте. Азыр бир 2 келин бар ушу нарындан. Бир 3 жылбы, 4 жылдан бери ошол менин дагы эле ушул скорый деген дарымды ичип жүрөт. Эң негизгиси жок болуп кеткен жок, бирок өспөй да калды да. Ал дагы өстүрбөй коюш да өзү да жакшы нерсе да, жанагы эхинокок, алиококкоз дейм. Кийинки суроону кабыл алабыз. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Угуп жатабыз сурооңузду. Алло. Саламатсызбы? Мен сизге суроо берейин дедим да, саламат. Общий отек бар эле денеде, кол. Особенно түштөн кийин аябай буту болуп чыгып калат да. Мен алып калам, ошого эмне дары? Эми жалпы шишик ал балким жүрөк оорудандыр, балким өпкө оорудандыр, көрүп коюш керек да. Көрсө, Урматтуу телекөрүүчү, айтылган жогоруда айтылган дарекке барып кабыл алат. 1 ай бою бул агайыбыз биздин Теңиртоодо жүрөт. Кудай буйруса сиздерге да буйрат болуш керек. Биз кийинки суроого өтө берсек, бүгүнкү күндө ошол табияттагы дарылар сиз айтып жаткан биздин медицинада эмне үчүн мындай кеңири жолукпайт? Эмнеси тоскоолдуктар бар кандай? Мындай да, өскөн өнүккөн мамлекеттерде эбак эле бул табигый жол менен дарылоо өнүгүп кеткен да. Мисалы үчүн Кытай, Индия, Япония, биздин врачтар кичине түшүнө албай жатат да. Мен ушул 30 жыл болду ушул дарылар менен айланышып жүргөнүмө. Бүгүн бир 100дөн ашык ушундай нерсени чыгардып, иммунитеттин баарын көтөрө турган нерселерди. Анан өзүбүздүн доктурлар кичине бул табияттын күчүнө ишене албай жүрүшөт да. Эмесе булар абдан эле күчтүү дары. Мен бир эле дарыны көрсөтүп коеюн. Бул кара бото тазалагычы деген дары да. Мен бир мисал айтайын. Жанагы бөйрөгү иштебей калганда денеде канда креатинин деген нерсе аябай көбөйүп кетет да. Эгер өзүнүн нормасы 100ге чейин, эгер ошол адамда креатинин 500ге чейин болсо, мен гемодиализге жибербей туруп эле мына табияттын гемодиализи деп коем да, бул кара ботону. Ушуну менен эле тазалап койсок болот да. Жана сиз да айттыңыз, мага диагноздарын алып келгендин убара болуштун кереги жок. Мен өзүм көрөм, өзүм коем дедиңиз. Ушул кабыл алгандагы бир өзгөчөлүгү ушул. Мен муну мурда да айткам, Бишкектен неметкенде. Айылдан келген туугандар акчасын көтөрүп келет дагы, Бишкекке 1 ай жүрүп, бир папка кагазды көтөрүп кайра бияка келишет. Ал анализдердин кишилерге анча деле зарылчылыгы жок. Кишилерге дарыланыш керек. Акчаларынын баарын анализге салып коет да, дарыланганын акчасы жок болуп калат. Ошон үчүн мага келгендер кагаздары болсо, жана бир жерге жатып обследование болгон анализдер болсо алып келсин. Болбосо мен жөн эле көрүп туруп эле өзүм диагноз коюп, анан 1 ай лечение кылып, анан кайрысы болот. Тажрыйбаңыздын негизинде. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Мен 5-6 жыл болуп калды, ошо боорумду өтүмдү алдыргам. Өтүм алдыргандан бери эле ошо боорум, ички аппараттарым ооруйт да. Сизге кайрылып кандай совет алсам болот? Түшүндүм. Тиги өттү алып таштагандан кийин, ошо өттү алып таштагандан кийинки синдром деп коет. Ошо ар жериңиз ооруй берет да. Же болбосо боордун өзү, ашказан жана уйку без, ушуларга бир байланышкан таасирлери бар. Сиз келсеңиз, ошону бир сүйлөшөлү. Дагы бир жолу эскертебиз, урматтуу телекөрүүчү, барыңыз.
кабыл алат. Кийинки биз азыркы эле жоопту уласак, агай, ушул дарылоо ишиңиздин шарттары кандай? Ооруп барган бейтап сизди жатыш керекпи, жакын жашаш керекпи? Мен өзүм көрөм да диагноз коем. Анан оорусуна жараша 1 айга же 1,5 ай, 2 айга дарыларды жазып берем. Дарылардын баарын үйүнө алып барат дагы мен айткандай кылып кабылдай берет. Анан мөөнөт өткөндө кайра келип бир көрүнүп кетет да. Же телефон менен деле биле берсе болот да, мындай суроолор болсо. Биз кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз. Биз деген суроо берели деген атабыздын деген бронхити бар да, анан күз жайгы ушундай кармап турат да. Анан эмне дары берсек болот, эмне кылып дарыласак болот деп. Эркектерден простатит оорусун айтып, простатит оорусу жөнүндө берип атат окшойт. Простатит деген өзү бир абдан мындай начар оору да. Аны көбүрөөк узагыраак дарылаш керек. Анан врачтарга барса эле жана антибиотикти бирдемени жазып берип коет, 1 ай жүрөт деле кайра ооруй берет. Мунун өзүнүн схемасы бар. Келсе, ошол схемага жараша дарылап берели. Кайрадан кийинки телекөрүүчүбүздү ылдам кабыл ала калалы. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду так айтыңыз. Угуп жатабыз. Саламатсызбы? Угуп жатабыз сизди. Алло, мен ревматоидный артрит ооруп келем да, ооруп Болду, ревматоидный артрит болсом, менде бир 5-6 киши бар. Ошол гормон ичип, такыр эле ооруганы басылбай, диклофенактан күнүгө сайдырып ооруп болгон. Ушу бир 4-5 киши менин методикам менен дарылап, гормондорду таштап, азыр жакшы жүрүп атышат. Эгерде макул десеңер, ошол ыкмага салабыз да келе бергиле. Көрүүчүлөр кызыгып жатат, агай. Ушул дарыларды кимдер даярдайт деп? Бул дарыларды кимдер даярдайт деп кызыгып жатышат. Бул дарылардын бардыгынын автору мен өзүммүн. 2 уулум бар, врач, ошолор да кошо жардам берип иштешет да. Бул дарылардын бардыгы анализден өткөн, лаборатордун заключенияларынын бардыгы бар. Эптеп-септеп жасай алган нерсе эмес да, айтып атпайбы, 30 жылдан бери ушинтип ушунун артынан жүрөм деп. Анан жана биз бир айтып кетпедикпи, ушу туулуктарда жана кандын басымы жогору болот деп. Мынакей мен айтат элем, мен бир жаңгактан анан дагы чөптөрдөн кошуп туруп бир бальзам чыгаргам. Бальзам нежность деген. Эми буга эч кандай эме жок да, бир жанагы жашына карата мындай туура эмес келет деп айтууга болбойт. Бул официалда бүгүнкү күндө бир 4 дарыны алмаштырып коет. Жанагы нитроглицериндин группасын, анан жана канды суюлта турган тиги чеснок, тиги аспирин деп жүрбөйбүзбү, ошо кан суюлсун деп. Ошол дарынын да кереги жок болуп калат. Анан жүрөктүн кагышын аябай катуулатат да, канды айлантат. Жанагы бир суроо простатит деп айтып калбадыбы? Ошолорго дагы мастопатия келиндерге дагы показания, абдан широкий показаниясы бар. Анан эң негизгиси кандын басымын төмөндөтөт. Кандын басымын төмөндөтөт, суюлтат канды, иши кылып, анан жанагы профилактика, алдын алуу деген маселе. Инфаркт болбосун, инсульт болбосун, же болбосо болгондорду дагы экинчи кайталанбасын деген бальзам нежность иштей турган нерсе. Биз кийинки көрүүчүнү кабыл алабыз. Урматтуу телекөрүүчү. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Агайга суроом бар эле. Витилиго оорусуна дарыңыз барбы? Витилиго оорусуна дарыңыз барбы дейт. Мындай витилиго жөнүндө атай сөз кылалы. Тери ооруларынын бардыгы дерматит, нейродермит, экзема, псориаз, витилиго деген бул теринин оорулары да. Ушунун бардыгы бүгүнкү күндө биздин изилдөөлөрдүн негизинде бардыгы жанагы курттардан пайда болот экен да, жанагы глистер. Мисалы азыр Кыргызстанда бир 55-60% элдерде
ичинде курт бар да. Анан ошого жанагы аллергия болуп аткан немелердин баардыгын ошо курттар чакырат. Биз ошого бир дары жасап койдук. Себеби өкмөттүн деле дарылары бар. Бирок алар бир адамда бир эле курт болбойт экен да. 3-4 курт бир кезигет экен. Анан берки дарылар ошо бирөөнө таасир берсе, экинчиси калып калат. Ошон үчүн кутулбай жүрө берет экен. Биз болсо мына таш чайнар деген бир дары чыгардык. Чоң кишилерге 1 литр 7 күн ичет, ошону менен токтойт. Балдарга болсо 1,5 литр, алар деле 7 күн ичет, ошондон кутулат да. Мына бул аябай чоң программада биз ушу Теңиртөөдө мектеп жашындагы балдарга жана кичинекей балдарга бири-биринен жуга берет да. Курт оорулары. Куртту аябай бир дарылап берсек деген ой менен да келдик да. Бул көп жылдык изилдөөрүңүздүн натыйжасы. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Алло, саламатсызбы? Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз. Мен агайга суроо берейин дедим. Ошо женский жакты да дарылайбы да, эрозия ушул. Урматтуу телекөрүүчү, укпай калса керек, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, аялдын ооруларын дарылайсызбы? Аял кишилердин бүт эле ооруларын дарылай беребиз. Жана айтпадымбы? Аларда көбүнчө эмчектен сезгенгендер, мастопатия деп коет. Анан аялдар жыныс жагынан сезгенгендер, жана эрозиясы барбы, язвасы барбы, воспаление барбы, миома барбы, киста барбы, баарын дарылай беребиз. Ошон үчүн келе берсеңер болот. Биз сизге кийинки актуалдуу болуп жаткан, бүгүнкү коомдо баягы коркунучтуу болуп бараткан суроодон бирди берели. Бүгүнкү өзгөчө биздин Теңиртоодо деле кургак учук оорусунун туруктуу формасы пайда болуп жатат, көбөйүп жатат, жайылып жатат. Теңиртоо эле эмес, өзү дүйнөдө ошол форма келип калды. Эгер бизде Кыргызстанда мурдараак бирин-сирин кезиксе, азыр ошолордун саны бир 3000ге жакындап калды. Ошолор үчүн атайын больница ачып, дарылап атышат, бирок акыбалдары анча деле жакшы эмес да, жакшы эмес. Бирок ошо туберкулездөргө дагы мен өзүмдүн мына кара бото, Тянь-Шань бөйрөгү деген ушул дарыларды, иммунитетин көтөрө турган дарыларды берсем, көпчүлүгү жакшы болуп жүрөт. Тиги кошумча туберкулездин дарысын ичет, кошумча менин да бир 2-3 дарымды ичсе, иммунитети жардамга келүүчү. Биз кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алабыз. Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Ашказандын жарасындагы дарылайсыздарбы? Ашказан жарасы. Ашказандын жарасы, 12 эл ичегинин жарасы, жалпы эле иче карындын жараларын баарын дарылай беребиз. Дарылар бар. Адис катары кийинки ушу суроо сизге агай. Коңшу Кытай өлкөсүндөгүлөрдөй бир жаш курак бир 100гө, 90го барган учур азайып баратат биздин элибизде, улутубузда. Бул эмне себептен? Аны түшүндүрүүгө болот. Себеби ичкенибиз таза эмес, жегенибиз таза эмес, кийимибиз таза эмес, аба таза эмес. Ошолордун баардыгы чогулуп келип туруп, ошо жанагы кыскарып, өмүр кыскарып бараткан ошолда. Өзүңөр көрүп атасыңар, азыр Кытайдын ташып аткан тамак аштын баардыгы эмне деген кегесте ууланган нерсени деле бизге жегизе берет. Ушундан көп маселе болуп баратат да. Биз кийинки телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Угуп жатабыз. Алло. Саламатсызбы, угуп жатабыз. Саламатсыздар. Саламатсызбы. Эме диагнозу чыкпай аткан, мисалы өпкөн гематома деген оорусуна дарылар барбы? Диагнозу анык билинбей аткан өпкөнүн гематома деп болжолдоо чыгарышкан окшойт да. Гемангиома чыгар, же болбосо өпкөнүн шишке окшойт да. Болот, дарыласак келе бергиле. Биз кийинки суроону бере беребиз. Бул дарыларды өзүм даярдайм деп калдыңыз. Бул багытта жана чөптөрдү изилдөө багытында да бир өзгөчө бир билим алдыңыз да. Мындай да. Бир убакта ушул иш менен айланышканда мен атайы ар бир областтан ушу чөпкө кызыккан, табиятка кызыккан адамдарды чогултуп туруп окуткам да. Кайсы жерде кайсы чөптөр өсөт, анын канчасын жыйнаса болот, кандай кургатыш керек. Мага
Теңиртаудан деле, Түштүктөн деле, Көлдөн деле каалашынча чөптөрдү, тамырларды баардыгын алып келип бере берет да. Атайы ушуну билген адамдар бар. Мисалы үчүн Теңиртауда деле ошондой адамдар көп. Азыр чөп менен ушул табияттан алынган нерселер менен иштеп аткандар абдан көп. Булар экономиканы абдан эле көтөрөт да. Бизге жалаң эле Кыргызстан эмес, биздин чөптөрдү Кытай, Турция, Россия ушулардын баардыгы эртерээк келип акчасын берип коюп туруп анан алып кетип ташып аткандар көп да. Чыгарып дүйнөгө таратып жатышат. Урматтуу теле көрүүчү, сурооңузду кабыл алабыз. Алло, саламатсыздар. Мен сиздерге бере турган суроом, агай айтып атпайбы, комплексине дарыланат экенбиз. Эми ушу комплексине болгондо канча мөөнөткө чейин дарыланабыз? Бир, экинчиси, ушу дарылардын баасы канча турат? Карапайым элдин капчыгына туура келеби деген суроону бергиси келип атат окшойт теле көрүүчү. Туура маселе. Мындайда оорусуна жараша 1 ай дарыланат, 1,5 ай, 2 айга чейин дарыланат. Анан жанагы жаман шишиктер болсо айттым да, бир 5-6 жылга чейин деле дары ичип жүрө берет. Залалдуу. Тамчы менен. Анан айтып кое турган нерсе, мен жанагы сахары барларга, бөйрөк ооруларга, жанагы туберкулез, онкология ушул ооруларга дарыларды 50% эле берем да. Себеби аларды кыйыныраак узак дарыланат да. Ошон үчүн арзан кылып бересиз. Анан орточо мындай бир 300-400 кыска убакытка дарыланчыларга өз баасын канча эмесе алса ошого баасына кете берет. Анткени му жасаштагы чоң каражатты талап кылат да. Анан ар бир алып келген 1 кило чөбү баланчанын башын жеп коет. Ошон үчүн бул жерде баары бар да. Агай, биз кийинки суроо ушу, сиздин дарылоо ишиңизден азыркы медицинадан өзгөчөлүгү эмнеде деп айтар элеңиз? Мына мисал үчүн бир мисал менен айтып берейин. Жанагы бөйрөк ооругандар гемодиализге барды дейли. Бир жумада 2 жолу барат. Демек бир айда бир 7-8 жолу барат. Ар бир барганда 5000 сомдон. Бир ай гемодиализге барса 40 миңден жеп коет да. Менин муну карап отом 3 күнгө жетет. Бар болгону 1000 сом. Бөйрөк ооруларга 500 сом жарымда да. Айырмасы бул экономика жагынан. Анан жанагы жакшы натыйжа берген жагынан дагы бул дарыларга жетпейт да. Табият деген табият экен да. Ушунча мына мен былтыр 1 жылдан ашык Ошто Жалал Абадта кабыл алдым. Миңдеген кишилерди дарыладым. Бирөө жаман болуп калды деп кайра келген жок да. Ошон табияттын күчүн өздөрү да көрдү да. Буйруса Теңиртаулук туугандар өздөрүндө көрөт мындай дарылардын канчалык натыйжасы бар экенин. Биз кийинки теле көрүүчүбүздү кабыл алсак. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Биз агайдан сурайлы дедик эле, ичи карын оорулар бар эмеспи, спайка. Ошого кандай дарыларыңыздан алса болобу? Ичи карын ооруларын Ичи айыктыра карын аласызбы? ооруларынын баарына айттым го, мен бардык ооруларды дарылай берем. Келип көрүлсөңөр, анан айтам да кандай экен деп. Агай, ушул бүгүнкү күндө дарыгерлер бизде жетишсиз. Анан сизге окшогон мореке табияттагы чөптөр менен дарылаган дарыгерлер андан бетер жок дегендей. Анан бул багыттагы устаттык кылып шакирттериңизди тарбиялоо багында аракеттериңиз барбы? Ушу азыр мен шакирттерим деле бар, жардам берип иштеп аткандар да бар. Бирок менин азыркы максатым ушинтип дарыларды алып келип, калың элди ошолор өздөрү сезсе, көрсө, өздөрүн дарылап көрсө, бул канчалык берки медицинадан айырмасы бар дегендей. Анан айтып атпаймынбы, бир жүздөгөн ушундай ар кандай типтеги нерселер чыгарып койдук. Ошолордун баары патент болгон, баары жазылган, ушу Кыргызга калсын деген, кыргыз медицинасын бутуна тургузуп
койсок деген далалык менен жүрүп атабыз да. Кийинки көрүүчүбүздү кабыл алабыз. Сурооңузду айта бериңиз, урматтуу көрүүчү. Алло. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, Омар агай. Угуп атабыз. Алло, Омар агай. Угуп жатабыз. Менин агам ооруп атат. Айта бериңиз. Алло, саламат. Угуп жатабыз. Эме тиги байкебиз оорат деле да бөйрөгүнөн гемодиализде бир жумада 2 жолу алат. Ошого кандай жардам бере алат? Эмне кылсак болот деп атат окшойт. Эме айта Бул телегөрүүчү айтат, үйүндө оорулуу адам бар экен, гемодиализди жумасына 2 жолу алат. Биз эмне кылсак болот деп атат. Ошону айтып атпайбы? Гемодиализди да алып, мына кара ботодон да бере берсеңер, бул кошумча күчтөндүрөт дагы. Балким бир жумада 2 барып атсаңар, бир барып калганга эмегер чамаңар келип калар. Ал үчүн жана креатининди карап көрүш керек да, канча болуп калган. Негизи жанагы 1000 болсо дагы мен баары бу кара ботону кошуп берип дарылаган учурлар болгон да. Жанагы Бишкектеги искусственный почка деген эмеден ошол лабораториянын өзүнө берип ошолордун жыйынтыгы бар да, жакшы экен деген. Азыр ушул таптагы ушу келгенде мына 1 айга келдим деп өзүңүз айтып жатасыз. Кабыл алуу кандай болот ошол жөнүндө? Кабыл алуу айттым го, эртең менен 7ден кечки 7ге чейин кабыл ала берем. Ат башыда азыр көрөм канчалык оорулар көбөйөт. Балким ат башыда бир 2 жума кабыл алып туруп, анан кийин нарынды да камтый кетсек болот да. Ошол да туура болобу? Иши болуп, мындай Бишкекке жетпей жүргөн туугандар келип үйгө келгенде көрүнүп калсаңар жаман болбойт деген сөз да. Айтсаңыз, жана дагы айттыңыз, ушул азыркы медицинаны буттан тургузуунун аракетин көрүп жатам депчи. Бүгүнкү биздин медицинанын акыбалына кандай адис катары баа бересиз? Мен аны бир эле сөз менен айтайын. Чоң жыйында, коллегияда мен айткам, бүгүнкү биздин медицина 30 жыл артка кетти. Андан көп болбосо. Себеби ошол биздин медицинанын башында мындай анча адис эместер туруп калды да. Түшүнбөгөн адамдар туруп калды, убакыттан уттуруп койдук. Мен азыр деле айтам, мына азыркы биздин министр, мына бул түшүнгөн адам, колунан бирдеме келген адам, мына келип ошо күнү түндү чапкылап бир элге жардам болсо деп чуркап атат. Анан көпчүлүгү келди кетти, отурду, убакытты өткөрүп таштады. Биз көрүүчүбүздү кабыл алалы. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсыздар. Угуп жатабыз. Байкеге суроо берейин дедим да, мен эпилепсияга дарылар барбы деп. Ооба, эпилепсияга силер таблетка ичип жүрсөңөр керек, жана карбамизинди. Менде чагылган, анан жаңгактын майы бар, ошол нервке жакшы таасир эте турган. Дайыма кошуп берем ошо. Чагылган, анан жаңгактын майы десең, ошо эпилепсияга жардам тиет. Агай, айтсаңыз эми, ушу бүгүнкү күндө оорунун түрү көп, абдан көп. Илгери айтышат, ысык анан суук деген гана оору бар болчу деп. Бүгүнкү күндө ушунчалык оору көп таралды. Ушул эмне деген кеңеш берет элеңиз адис катары? Адам жанагы чын-чынына келгенде жана медиктердин дагы кичине билими тайкы болуп калды да, терең болбой. Эмесе мисалы үчүн бир эле нерсени айталы. Мына моюндан жогору ангина, иринит, гайморит, фронтит, ларингит, фарингит, ушулардын баарын бир эле дары менен дарылап койсо болот. Мына мен айтат элем, мына ар бир үйдө туруш керек да. Айрыкча балдардыкы жанагы бездери бар, чогойт, жаап коет. Мына ушуну менен 3 маал тамагын чайкайт, 2 маал мурдун жуат, кечинде болсо мойнуна компресс кылып коет. Ошону менен эле бетине компресс кылып коет. Ошону менен жана мен санаган 5-6 оору бир эле жоголот да. Экинчиси, аялдар тууралуу жанагы сезгенген миомасы бар, феморал миомасы бар, кистасы бар, жанагы жарасы
эрозия, ошолордун баарына ушул эле жарайт. Ошо схема менен биз айткандай колдонсо, мына оорунун түрлөрүн баарын кошуп дарылап койсо болот. Биз кезектеги телекөрүүчүбүздү кабыл алалы. Урматтуу телекөрүүчү, сурооңузду бериңиз. Агай, Ак-Талаа жергесине келесизби? Анан бастапчыга кандай дарыларды сунуштайт элеңиз? Ак-Талаа жергесиндеги телекөрүүчүлөр келесизби деп сизди? Неде? Ак-Талаа жергесиндеги Ак-Талаа жергесине бара албайм, кыдырып. Ошол ат башыга 1-2 жолу келем деп койдум эле, ошо сөзүмө туруп, ошол жерден кабыл алайын. Калгандары Бишкекке баргандан көрө ат башы жакыныраак го дейм да, анан балким 1-2 жума нарында туруп кабыл алармын. Мастопатия оорусу жөнүндө да берип атат, барсам болобу деп. Мастопатияны айттым го, биз дарылап беребиз. Жай өскөн шишик да, жай өскөн. Дагы бир суроону кабыл алып жетишели. Урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Алло. Угуп жатабыз. Угатасызарбы? Ооба. Алло. Сүйлөй бериңиз. Мен жумалдан звонок этип атам. Профессорго суроо берейин дедим эле 1-2. Бериңиз. Урматтуу профессор, мен сизден 1-2 суроо берейин дедим эле. Айта бер. Биринчи суроо. Сиздин Бореки Бишкекте иштеген жайыңызды адресин билгим келет, биринчи суроо. Бишкекте экинчи суроосун берип алсын. Урматтуу телекөрүүчү, экинчи сурооңуз. Экинчи суроо, алдыгы дарыңыз аптекаларда сатылабы? Биз 2 суроону тең кабыл алдык. Биринчиси айтат, Бишкектеги дарегиңизди билгибиз келет дейт. Бишкектеги дарек Чүй проспект 122, жана Панфилов менен кесилишет. Мурдагы жана курортология бейиштеген 2-этаж, 232 кабинет. Жана ал үйдүн эле бет маңдайы